Ак Жолтой фабосуна элге кызмат кылган. Чоң Алыш айыл өкмөтүнүн Кара Суу айылында мына ушундай жаңы эмкана курулду. Кубанган кабатчандар имараттын ачылышын жасап, бул күндү өзгөчө белгилешти. Себеби медайымдар эски жана муздак фапта иштеп кыйналышкан. Эми бүгүнтөн тарта шарттары мыкты заманбап имараттуу болушту. Тигилес неме эски фапус кичине жылуулук системасы жагынан анан тарыраак болчу да, кичине бул жак кененирээк бөлмөлөр, кабыл алуу бөлмөбүз, эмдөө бөлмөбүз кенен болуп калды, аябаганда жакшы. Дагы бир айылыбыз үчүн кубанычтуу нерсе, тигил жака кошумча стоматология деп пландашып аткан буюрса. Анан ал жака дагы айлыкөт тарабынан немелер алынып берилсе, буюрса бул жака стоматология дагы ачылып калышы мүмкүн. Евгения Курбашева атындагы бул эмкананы курууга айыл өкмөтү аракет кылып, Арис тарабынан колдоо тапкан. Жалпы 4 миллион 420 миң сом кеткен. Анын 3 миллион 570 миңи Аристен, калганы айыл өкмөтүнөн жумшалган. Негизи абдан керек нерсе ошо анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, аркабызда бул эски ошо эмкананын эски орду бул жарык сабалга келип калган. Бүгүнкү күндө эч кандай шарттар жок эле да. Мына чакан болсо дагы заманбап бул эмкана негизи бул айылга абдан керек болчу. Ушу Арис агенттигине мен ыраазычылык билдирип өтөт элем, анткени муктажыбыз кичине болсо да чечилди. Мындан ары дагы тыгыз байланышта иш алып барганга даярбыз. Эми баягы элдин ден соолугуна ушул жерден биз жакшы кам көрөбүз деген ойдобуз. Айылдагы фапта 5 медайым иштейт, 3,5 миңден ашык тургундар ушул жерге келип, түрдүү медициналык кызматтарды алышат. Андыктан элетке ушундай жаңы эмкана керек болчу дешет жергиликтүүлөр. Бул жаңы здание курулуптур, аябай сонун, кадим заманбап да. Ичинде шарты менен бардык шарттары бар экен. Ак Жолтой болсун, бул жерде иштеген медсестраларга да кааларым ушу ийгилик. Бардык бала чакка келип көрүнүп, оюндар келгендер көрүнүп, ишилип. Ак Жолтой эмнетин күт болсун, жакшы нерселер курулу берсин. Аристерге да чоң рахмат, ушинтип бизге жардам берип ушундай жакшы нерселерди куруп берип атат. Бүгүнкү күндө мамлекет аймактардагы медициналык мекемелердин шарттарын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурууда. Анын натыйжасында Талас районундагы абалы абдан начар эмканалар жана ооруканалар оңдолуп, эскилеринин жанына жаңылары курулууда. Буга чейин дагы Ак Жарда, Ортарыкта ФАП ачылды. Анан кийин Коз Чактагы ГИСыбыз ремонттон өттүк. Көпүрө базар айылында да 25 орунду оорукана ачылып атат. Бул тарабынан аябай эле жакшы болуп атат бизгечи. Ушул жака көз салып, арабтар тарабынан болуп атат, Арис тарабынан болуп атат. Ушул жердеги жетекчилерге мен аябай чоң рахматымды айткым келет, ыраазычылыгымды айтып келет. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Талас облусунда шарттары мыкты 7 эмкана ачылды. Азыр анда ак кабатчандар иштеп, калк саламаттыгына кам көрүшүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.